Октябрь айынын орто ченинде аба ырайынын кескин өзгөрүп, сууктун жакындашы менен өлкөдө көмүргө канчалык деңгээлде камылга көрүлүп жатат. Эгерде кыштын чилдесинде ушундай көйгөйлөр жаралып калса, бул маселе кайрадан көтөрүлбөйбү? Мына ушул теманын тегерегинде биз бүгүн маселе көрсөтүүсүндө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бул багытта кеңири маалымат алуу максатында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын коммерциялык директору Замир Кутубаев агайыбызды студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы? Ош Перим телеканалына кош келдиңиз. Алгач айта кетсеңиз, бүгүнкү күндө сиздердин ишканада быйылкы кышка карата даярдык кандай жүрүп жатат? Рахмат сурооңузга. Быйылкы күз-кыш мезгилине карата жалпы республика боюнча көмүргө болгон муктаждык 2.500.000 тоннаны түзөт. Анын ичинен калктын муктаждыгы 1.124.000, бюджеттик мекемелердин муктаждыгы 236.000, андан тышкары Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунун муктаждыгы 1.140.000 тоннаны түзөт. Бүгүнкү күндө сентябрь айына коюлган план боюнча бюджеттик мекемелер 87.000 тонна көмүр менен камсыз кылыш керек болсо, бүгүнкү күндө 84.000 тонна көмүр менен камсыз болду да. Бул айлык планды алганда. Андан тышкары калкты 125.000 тонна көмүр менен бүгүнкү күнгө камсыз кылыш керек болсо, бүгүнкү күнгө 237.000 тонна көмүр менен камсыз болуп, бул 150%-тан ашык аткарылды деген түшүндүрөт. Андан тышкары ошол Бишкек жылуулук электр борборунун жергиликтүү көмүр менен камсыз кылуу максатында өкмөттүн токтомуна ылайык 740.000 тонна көмүр ташып келүү пландалган. Бүгүнкү күндө ошол келишимге ылайык, түзүлгөн графикке ылайык 200.000 тоннадан ашык көмүр жеткирилди. Бүгүнкү күндө бизде канча база бар? Ошолордун бардыгында көмүр кору менен даяр жетиштүүбү, кардарлар азыр алып жатабы же сөзсүз түрдө бизде биринчи кардын жаашы менен күчөйүүбү кандай болуп жатат учурдагы абал? Негизинен жалпы республика боюнча көмүр сатуучу жана пункттар жана топ базалар ачылган. Республика боюнча 495 топ база ачылды деп бизге келген маалымат боюнча. Бул топ базалар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте ачылган. Ошол эле убакта бүгүнкү күндө ошол көмүр ишканаларынын негизги максаты ошол кампаларды керектүү көмүр менен камсыз кылууда. Бүгүнкү күндө ошол көмүр ишканалары быйылкы жылга 2,5 миллион тонна көмүр казып алууну пландап, сентябрь айына карата 1.200.000 тонна көмүр казылып алынды да. Андан тышкары ошол 200.000 тоннага жакын көмүр ошол керектөөчүлөргө жеткирүү максатында ишканалардын кампаларында даярдалып коюлган. Казакстандан да көмүр келип жатабы? Негизинен бул баягы базар рынок шартына ылайык Казакстандан Шабыркөл, Кара-Жыра көмүр кендеринен көмүр баягы түндүк регионуна келип турат. Баасы кандай болуп жатат учурда бизде? Областтарда айырмачылыктар чоңбу же дээрлик бирдей эле баада сатылып жатабы? Негизи бизде Кара Кече көмүр кенинде антимонополиялык агенттик тараптан бекитилип берген баа 1 тонна көмүргө болгон баа 1.330 сомду түзөт. Бүгүнкү күндө ошол жерлерде, район шаарларда ошол алыстыгына, баягы расстояниясына жараша ар кандай баада сатылып жатат. Орточо баа мисалы Чүй Бишкек шаарында 3400-төн 3600 сомго чейин сатылат. Казакстандан келген көмүрдөгү баалар кандай? Казакстандан келген көмүрлөр бүгүнкү күндө бир аз кымбатыраак, бул 4200-төн 4500 чейин сатылат. Өтүмдүүлүгү боюнча кардарлардын арасында кайсыл көмүргө суроо талап жогору? Кимисин көбүрөөк алышат? Негизинен ошол жергиликтүү көмүрлөрдү алышат, Казакстандан Шабыркөл, Кара-Жыранын көмүрүн да алышат да. Бүгүнкү күндө ушул жөнөкөй жарандардын сатып алуучулардан сырткары социалдык биздин биринчи кезекте камсыз боло турган объекттерибиз да бар. Бул карылар үйүнөн баштап, балдар үйүнөн баштап, мектептерге чейин. Мына ушул жактарга көмүр жеткирүү учурда кандай иштер жүрүп жатат? Негизи башында айтып кеткендей, биздин көмүр казып алуучу ишканалардын негизги максаты бул ошо керектөөчүлөргө керектүү баягы болгон көмүрдүн көлөмүн өндүрүп берүүдө. Анан ошол бюджеттик мекемелерде аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү көмүр менен камсыз кылуу бул ошол жергиликтүү бийликтин жана Минсоцразвития деп коюш, ошолор аймактардагы өкүлчүлүктөр аркылуу жеткирилет да. Бүгүнкү күндө ошол көп эле жеткирилип калдыбы? Канча пайызга камсыз болуп калды объекттер? Эгерде мисалы келерки жумада күтүүбүз катуу суук болот десек, алар
ылдам түрдө, ыкчам түрдө колдонгонго көмүрлөрү барбы? Ушул биздин план, биздин алган маалымат боюнча бюджеттик мекемелер ошо Минсоц развития баары кирип кетет. Сентябрь айына 87 000 тонна көмүр ташып келиш пландалган болсо, 84 000 тонна көмүр ташылып келинди да, бул 95%га бул текущий план аткарылат деген. Мындан сырткары, мисалы былтыркы жылы же кайсы бир мезгилдеги аба ырайы туруксуз болуп, кыштын мөөнөтү узарып кетсе, ошондо бирден биздин жанакы запаска деп коебуз корумуздар барбы, же ортодо үзгүлтүк болуп калышы дагы мүмкүнбү? Негизи айта кетчү нерсе, ошол көмүр казып алуучу ишканалар бүгүнкү күндө ошол бюджеттик мекемелерди, калкты муктаждыгын толук кандуу камсыз кылуу максатында баягы көмүр тармагы, оор тармак эмеспи, ошол күнү түнү баягы тынымсыз эмгектерди жүргүзүп иштеп жатышат. Башында айта кеткендей, ошол бүгүнкү күнгө 1 200 000 тоннадан ашык көмүр өндүрүлдү. Андан тышкары ошол көмүр ишканаларынын кампаларында 200 000 тоннадай көмүр мындай сакталып коюлган да, муктаж баягы суроо талапка ылайык алар баягы жүктөп бергенге даяр. Ошол эле убакта баягы биздин көмүр ишканалар түштүк регионунда көбүрөөк өндүрүлгөнүнө байланыштуу түштүк регионундагы баягы Өзбекстан, Тажикстан, Кытай мамлекеттерине көмүр экспорттолуп турат. Январь-сентябрь айына 2019 жылга 280 000 тоннадай көмүр экспорттолду да. Ошол эле убакта биз түндүк регионуна Казакстан мамлекетинен баягы импорттоп турабыз да. Биз түндүк тараптан тескерисинче Казакстандан алып туруп, түштүк тараптан чыккан көмүрлөрдү коңшу мамлекеттерге экспорттаганга мүмкүнчүлүк бар турбайбы? Мындан сырткары Бишкек шаарында мисалы бейрасмий булактар боюнча калктын саны миллиондон ашып, 43 четинде жаңы конуштар болуп, мына ушул элди биз толук камсыздай алабызбы? Анткени жыл сайын октябрь-ноябрларда бизде көмүр жетиштүү деген маалыматтар кетет дагы, анан январдын ортосуна же февралга жеткенде үзгүлтүккө учурап калды деп көп учурда кыйналып калышат да. Ушул кемчиликтер эске алынганбы? Негизи бул көмүр өндүрүүнүн көлөмү жылдан жылга көбөйүп атат. Былтыркы жылы көмүр ишканалары 2 300 000 тонна көмүр өндүргөн болсо, быйылкы жылга 2 500 000 тонна көмүр казып алууну пландады да. Бул 200 000 тоннага көбүрөөк дегенди билдирет. Анан Кудай буйруза ошол баягы коюлган тапшырманы толук кандуу аткарабыз деген пландар, ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Азырынча эч кандай кемчиликтер жок. Көмүр ташып келүү же болбосо техникалык жактан, жол жактан. Негизинен башта айтып кеткендей, биздин негизги максат ошо өндүрүш да. Керектөөчүлөргө керектүү көлөмдөгү көмүрдү өндүрүп берүү. Бүгүнкү күндө бул жаатта толук кандуу иштер жүрүп жатат. Көмүрдүн баягы кору запасы, даярдалган запасы жетиштүү деп эсептелет да бүгүнкү күнгө. Замир мырза, биздин студияга келип, кеңири маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү быйылкы кышта ар бирөөдө жылуулук болсун деген негизде бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.